Бүгүн биз студиябызда глобалдык жылуулук, мөңгүлөрдүн тез эриши, кургакчылык, суунун кескин азайышы жаатында сөз куруудабыз. Студиябыздын коноктору Борбордук Азиядагы жерди прикладдык изилдөө институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков жана Кыргыз эл аралык университетинин проректору, жаратылыш ресурстар маселелери боюнча эксперт Максат Анарбеков. Анарбаев Анарбаев. суроолоруңузга жооп берүүдө. Эми суроо мына сиз жогоруда Болот агай кар аз жаап мындай тез эле ээрип кетип атат деп айттыңыз. Андан улам Кыргызстанда топтолгон мөңгүлөрдүн үстүндө мындай запас кор пайда болуп атабы же болбосо ал жылдан жылга жукарып баратабы? Сиз мындай анын кыскарып бара жатканын айттыңыз. Биз эми мөңгүнүн тили деп коебуз го. Андан тышкары анын катмары дагы мындай азайып атабы? Ошого жообуңуз кандай болот? Эми бизде Кыргызстанда ушу мөңгүлөр боюнча көп изилдөөлөр жүрүп келди. 50-60 жылдан бери өтүп кетти. Мына биздин институт, Илимдер академиясынын институту бар. Суу проблемасы боюнча булар болсо Кара Баткак мөңгүсү боюнча көп жылдан бери байкоо жүргүзүп келген. Биздин институт болсо 5-6 мөңгүлөрдү акыркы жылдары байкоо жүргүзүп келатебиз. Мисалы кайсы мөңгүлөр атап Бизде кетпейсизби? айтып кетсем мына түштүктө Абрамова деген чоң мөңгүбүз бар. Ал мөңгүнү илгери Союз убагында Өзбекстан менен Тажикстан, Кыргызстан чогуу байкоо жүргүзчү эле. Азыр биздин институт байкоо жүргүзүп келатат. Акыркы жылдарда ошол жердеги обсерваторияны кайра ордуна келтирип, ошону байкоо жүргүзүп келатабыз. Андан башка бул чүйрөөнүндө Голубина деген мөңгү бар. Аны дагы ошондой байкоо жүргүзүп келатабыз. Ал жерде жанагы кардын чогулушу ошолордо баарын байкоо жүргүзөбүз да. Анан Акшырактагы мөңгүлөр бар. Аяктагы мөңгүлөрдү дагы ошондой байкоо жүргүзүп келатабыз. Ошолордун баарын чогулган маалыматты азыр анализ кылып жүргүзүп келатабыз. Ошонун ичинде мындай көрсөтүп атат. Бизде баардык мөңгүлөр эле өзүнүн түзүлүшү өзгөрүп атат. Анткени мөңгүнүн башында 5 минуттик, 5,5 минутте кар чогулуп ал мөңгүнү кошчу да, анан мөңгү жылчу. Анан ошол кошулган кар ас болуп атат да. Андан кийин ошол тренд жылдан жылда масс баланс деп коебуз мөңгүлөрдүн. Бул жанагы бийиктиги, ошонун калыңдыгы, анан ошонун узундугу, туурасы байын карап туруп ошонун азайышы боюнча анализ жүргүзөбүз. Ошонун баары эле азыр бир тренд менен көрсөтүп келатат, ылдыйга түшүп баратат. Бөтөнчө акыркы 3 жылдын ичинде ошол кардын эриши абдан көбөйүп кетти. Анткени температура абдан бийик көтөрүлүп кетип атат, ошондон азайып атат. Анан 1-2 мөңгү бар, ошол жерде анча мынча жанагы эриген нерсеге кайра дагы кар кошулган эме бар. Бирок аны биз ойлойбуз, ал деле бул ушу Аксай Арпада болуп атат. Ал жерде бир өзүнчө кандай микроклимат барбы же биздин анализ туура эмес көрсөтүп атабы, аны да аныкташ үчүн аны дагы бир 15-10 жыл байкаш керек да, аны ошондой айтса болот. Бул жерде Бир күндө эле бир жылдын ичинде эле мөңгүнүн эриши, анан анын көбөйүшү жана айтыш кыйын. Бул жерде маалыматтык булактарда окумуштуулардын эсептөөсү боюнча Кыргызстанда 6500 чакырым аянтты түзгөн 9900 мөңгү бар дейт да. Бул туура. Бул акыркы 18-жылы биздин институт мурунку Союз убагында түзүлгөн каталог мөңгүлөрдүн каталогу бар болчу. Ошол каталогду биз 18-жылы толуктап жаңы метод менен байкоо жүргүзүп, анализ жүргүзүп, аны өкмөткө өткөрүп бергенбиз. Бирок ал 18-жыл болду. Анын артасынан мына дагы 8 жыл өтүп кетти. 8 жылдын ичинде мөңгүлөрдүн эсеби көбөйүп калышы мүмкүн. Анткени чоң мөңгүлөр ери берип отуруп, майда 2-3 бөлүнүп калды. Ошондуктан бүгүнкү күнү мен ойлойм, бул сизге берген маалымат эски маалымат. Аны жаңыртышыбыз керек. Ал үчүн мөңгүлөрдүн эсебин каталогун кайра да бир сыйра карап чыгып, ошону көбөйтүш керек. Эми айтып атпайсызбы, абанын температурасы көтөрүлүп атат, ошолорду ал үчүн ар бир 5 жылда ушу каталогду кайрадан жаңыртып турушубуз керек да. Аны ошондо айта алабыз туура деп. Анткени бул маалымат жаңы эле бизге эмес, бул маалымат биздин кошуналарга да керек.
Анткени биз айтып атпайбызбы, суу эмнеден турат? Бир компоненти бул мөңгү. Ошондуктан алар менен туура бөлүшүп, урушпай бөлүшүш үчүн алар дагы айтыш керек. Биз силерге акча берели, ушуну жазагыла, же болбосо өзүбүз келип чогуу жазайлы. Анан ошондон анализ кылалы, ошондон бул үрөндө канча суу болот, тил үрөндө деп анан туура бөлүшкөнгө келишим түзүп иштешибиз керек. Рахмат. Азыр угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатып бериңиз. Мен Орункулов Бишембай, Ак Суу районунан болом. Токой чарбазы боюнча адистер начар окшойт. Жердин кыртышы бузулуп атат. Ошонун эсебинен мен сунушум бар да. Ошонун эсебинен эле жердин кыртышы бузулган эсебинен селдер кетип, ыңдуулук сакталбай, суу азайып атат. Жок дегенде илгерки ата-бабабыздын системасына да бара албай калдык. Ата-бабаларыбыз дарактарга түпүрөктөрдү байлаган жер, ыйык жерде суу чыккан жерлерге. Аларды да кылбай калдык. Орустар да Советтер Союзунун убагында орустар чыгарбаган жерлерге малды чыгарып атабыз Токой чарбазынын аймагына. Мына ошону сактасак, биз Кыргызстан сууну сактайбыз. Жашоо биринчи группа Токой чарбазы Кыргызстанда. Бул сакташыбыз керек только. Ошону сактаганда суубуз сакталат. Мөңгүлөрүбүз сакталат. Кандай жөнөкөй нерсени түшүнбөйбүз, Рахмат, сиздин сунуш. Дагы бир угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелук. Арбаңыздар мен Бишкектен эсен. Агайларга сунуш суроом бар да. Биринчи эми биз экология маселесин козгогондо эле дүйнөнүн чордону биз сыяктуу эле өзүбүз менен өзүбүз эле бирдемелерди сүйлөгөн болобуз. А бирок экологияны бир жер шары менен чогуу карамайынча, ошого аракетти чогуу кылмайынча бир нерсе өзгөрүп кеткендей биз өзүбүзчө бөлүп койгон манас атабыз калтырган планетабыз жок да. Мисалы үчүн Париж клубунда айтылды, көмүрдү жакпагыла десе биз келип алып туруп теске күпүлдөтүп күрөң көмүрдү жагабыз. Ага көңүл бурган эч ким жок. Мөңгү деселер биз өзүбүз билгенибизди тиги бурчтан бирдемелерди кыйкырып коебуз. Ошол мөңгүнүн азайышынын себептеринин бири кардын аз жааганыбы, же болбосо абалар булганып, чаң, кум, аралдыкыбы же башканыкыбы келип ошол кардын мөңгүнүн үстүнө мындай чаң отуруп калгандыгында тезирээк эрип атат. Анын себептерин айтканда скрупулезно орусча айтканда изилдебей туруп эле азайып атат деген сөздү айтып атабыз. Ошол чаң биздин өзүбүздүн чаңбы же аралдын чаңыбы? Регионалдык проблема болуп атабы же дүйнөлүк Сахаранын чаңы келип атабы? Мына ушул сыяктуулар жакшы болот эле да. Дүйнөнүн маалымат булактарынан угабыз. Потопление мурда болгон, 100 жыл мурда мындай болгон болчу. 1,5 градуска төмөн жогорулап кетет дегеле анча болгон жок. Ал потопление башка окумуштуулар, башка мамлекеттердин океандардын сууларынын агымы тигиндей мындай деп өздөрүнүн божомолдорун айтышат. Эмне болгондо деле bir planeta 8 milyar адамга болгондон кийин башканы коюп жок дегенде экологияга ошо потопление, суунун азайышы, азык-түлүктүн азайышы, башка маселелерге демографиялык өсүшүбүздү дагы кошо аракетке келтирип, акыл эс менен эртеңки күнгө карасак жакшы болот эле дейбиз да. Өсөбүз, тигинтебиз, минтебиз өсүш керек. Бирок акыл эсти Кудай бизге берген да. Бүгүн өсүп алып эртең кыйналсын эмне кереги бар деген ой келип атат да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Рахмат көңүл бурганыңарга. Рахмат Эсен агай. Азыр дагы бир суроону кабыл алып койсок болобу? Жоопту бере берели, убактыбыз да аз калды. Угарманыбыз күтө туруусын өтүнөбүз. Биринчи суроого мен жооп берейин. Бул аксакал туура айтып атат. Токойдун арасында кар көбүрөөк турат. Аны баары билет. Ошондуктан токойун көбөйтсөк, биз көп нерсени сактап калабыз. Анан экинчи суроо боюнча бул адам дагы туура айтып атат. Бүгүнкү күндө деген суу тартышы көп болот, мөңгүлөр эрип атат, анан чаң кандай отуруп атат. Эми жанагы
Сахарадан келип атабы же Ирандан келип атабы деп аксакал айтып атат чаңдар. Бул локальный нерсе бар. Чаң болгону жанагы айтып атпаймынбы? Тоо кен казган жерден алардын зыяны бар. Аны бирок аныкташ керек. Алар канча кылып атат? Жөн эле бүгүн голый мындай десем изилдөөсү жок, аны айтыш кыйын. Андан башка дүйнөлүк эме боюнча мына арал кургагандан кийин аралдан чаң көтөрүлүп чаң келип атат. Аны биздин институт уже 10 жылдан ашык болду. Байкоо жүргүзүп келатабыз, бирок 10 фракция боюнча кандай чаң, ошонун ким составы кандай болот, анын баарын аныктап келгенбиз. Бүгүнкү күндө 3 жылдан бери ал иштерибиз токтоп калды. Анткени бизде акча каралбай жетиштүү болбой атат. Бирок аны жүргүзүш керек. Бул киши туура айтып атат. Аны жаңгысы эле чүйрөнүн эмес, азыркы күндө деген ал орто, то есть Тянь-Шаньдын орто жерине, Аксайга, Арпага, чыгыш Тянь-Шаньга да жетип калып атат. Бир жагынан, экинчи жагынан мурун өзүңүздөр билесиздер, бизге Афганец деп коет. Бул Афгандан келген шамал, чаң. Ал мурун Памирге келип эле токточу эле. Бүгүнкү күндө биздин Чоң Алай жана башка жерге уже көрүнүп калды, келип атканы, жетип атканы. Ошолорду дагы изилдөө жүргүзүшүбүз керек. Изилдөөнүн негизинде гана биз айта алабыз ушундай чаң келип атат, анын ичинде мынчасы зыяны бар, мынчасы зыяны жок деп. Бул суроо абдан туура деп ойлойм. Ушуну болсо биз деген мамлекеттин деңгээлинде ошол эле нерсени биз бүгүнкү күндө бүт региондогу мамлекеттер, Орто Азиялык мамлекеттер чогуу чечишибиз керек дагы. Чогуу ошого акча бөлүнүп, ошону изилдөө жүргүзүшүбүз керек. Эгерде бааз Орто Азияга суу керек болсо. Анан жана экология мамиле маселесин айтып кетти бул киши. Мына эртең Астанада чоң саммит болгон жатат. Ошол жерге биздин президент баратат, командасы баратат. Андан башка жерде башка көп мамлекеттерден келип атат. А жерде көп секция иштейт. Кудай берсе мен эртең да барып ошого кошулам. Биз жана ушу мөңгү боюнча, суу боюнча биздин өзүнүн пленарный сессия бар, ошону өткөрөбүз. Мен ойлойм, а жерде дагы көп нерселерди кабыл алып чогуу чечсек болот. Негизи сиздин сурооңузга абдан чоң рахмат, абдан көйгөйлүү суроолорду көтөрдүңүз. Муну баарыбыз чогуу биринчиден жанагындай мен айткандай илимий изилдөөнүн негизинде жыйынтык чыгарган, ошондон кийин келишим, ошондон кийин ишке ашырчу эме милдеттерди алып коюп, аны аткарышыбыз керек.